Көңүл буруңуз. Россияга барган ар бир эмгек мигранты каттоого турууга милдеттүү. РФ мыйзамдарын сактап, таза документ жасатып, өзүңүзгө сак болуңуз. Саламаттыгыңыз үчүн да медкарта талап кылынат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыз. Ининен СНИЛС, медкарта, перевод паспорт, кара тизмеден текшерүү, ОМС, медкнижка, трудовой договор деги эле бардык документ маселесинде сиздерге жардам берүүгө даярбыз. Урматтуу мекендештер, өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн ишенимдүү адистерге кайрылыңыз. Байланыш номерибиз +7909 993 46 44. Нурсултан менен байланышың. Садыр Жапаров Бразилиянын президентине авиакырсыкка байланыштуу көңүл айтты. Бүгүн 10 августта өлкө башы Садыр Жапаров Бразилиянын президенти Луис Инасиу Лула да Силвага көптөгөн адамдардын өмүрүн алган трагедияга байланыштуу көңүл айтты. Бул туурасында президенттик администрациянын маалымат кызматы билдирди. Бразилиянын Сан-Паулу штатындагы учак кырсыгынан улам адам курмандыктары тууралуу суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргызстан элинин жана жеке өзүмдүн атымдан сизге маркумдардын үй бүлөлөрүнө жана жакындарына чын дилимден көңүл айтып, биз Бразилия эли менен ар дайым тилектеш экенибизди билдирем. Бул оор күндөрү биз орду толгус жоготуунун аза кайгысын тең бөлүшөбүз деп айтылат телеграммада. Беле кетсек, Бразилияда адам өмүрүн алган авиакырсык катталган. Кырсыкка учураган учакта 58 жүргөнчү жана 4 экипаж мүчөсү болгондугу маалыматта белгиленген. Иранда бир күндө 29 адам өлүм жазасына тартылды. Иранда бир күндө 29 жаран дарга асылды. Бул туурасында чет элдик басылмалар адам укуктарын коргоо боюнча иш алып барган уюмдарга шилтеме берип жазышты. Ошентип 26 соттолуучу Каредждеги Газель Хезар түрмөсүндө, дагы 3-өө шаардык түрмөдө өлүм жазасына тартылган. Норвегиянын Ирандагы адам укуктары боюнча уюму өлүм жазасына тартылгандар боюнча маалыматты ырастаган. Ал эми бул Иранда быйыл кеминде 345 дарга асуу болгонун, анын 15-и аял кишилер экенин билдирди. Өлүм жазасына тартылгандардын арасында киши өлтүрүү, паңгизат жана зордуктоо боюнча соттолгон 2 ооган жараны бар экендиги айтылган. Баткенде шантаж кылып акча талап кылган 20 жаштагы кыз кармалды. Разаков шаарында шантаж кылуу менен опузалап акча талап кылып жүргөн аял кармалды. Бул туурасында бүгүн 10 августта Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7925 103 22 77. Кызматы билдирди. Маалымдалгандай 20 жаштагы аял киши Ак суу айылынын тургуну 53 жаштагы жаран коркутуп сүрөтүңдү интернетке чыгарып жиберем, аны бардык эл көрөт, үй бүлөң көрөт деп шантаж кылып жабырлануучудан 10 000 сом акча алган. 2 күн өткөндөн кийин дагы 15 000 сом акча алып жаткан жеринен милиция кармаган. Бул факт боюнча опузалап талап кылуу беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Кармалган жаран азыркы күндө убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө иштери уланууда. Курск, Брянск жана Белгороддо контртеррористтик операция режими киргизилди. Орусиянын терроризмге каршы улуттук комитети Курск, Брянск жана Белгород облустарына контртеррористтик операция режими киргизилгенин билдирди. Мунун алдында Курск облусунда федералдык деңгээлде чукул кырдаал жарыяланган эле. Орус мыйзамдарына ылайык контртеррористтик операция режими жарыяланган аймактарга кирип чыккандардын документтери, машиналары текшерилет. Күч органдарына бардык имараттарга киргенге уруксат берилет. Объекттерди кайтаруу күчөтүлөт. Украина аскерлери 6 августта Курск облусуна кирип барып, Суджа районунда позицияларын бекемдеп алгандан кийин эки тараптын армиялары ортосунда кармаш уланууда. Свобода радиосу социалдык тармактардагы билдирүүлөргө таянып, жумага караган түнү Рылск шаарына жакын жерде орусиялык аскердик техникага сокку урулганын жазды. Согушту колдогон военный телеграм каналы Украин жолкерлери орусиялык
колоннага Химарс ракеталарынан сокку урганын кабарлады. The Insider түрдүү булактарга жергиликтүү тургундарга шилтеме берип, украиналык аскерлер облуска кирип келгенден бери 11 калк жашаган пунктту көзөмөлүнө алганын маалымдады. Орусиянын коргоо министрлиги аймактагы кырдаал көзөмөлдөө экенин маалымдаган. Саламаттык сактоо министри Михаил Мурашко облусту аткылоодон 6-8 август күндөрү 66 киши арасында 9 бала жабыркаганын билдирген. Бирок Украина аскерлеринин бул операциясынын чоо жайы азырынча бүдөмөк. Ага канча Украина аскери катышып жатканы дагы белгисиз. Орусиянын коргоо министрлиги каршы тараптан 1000 аскер, 20дан ашуун танк жана брондолгон машина менен кирип барганын кабарлаган. Булак Азаттык. Жалгыз карышкыр. Мунарбек Сейитбек уулунун финалдык беттешке чыгуу алдындагы видеосу тарады. Париж Олимпиадасында орун алган бокс боюнча мелдеште кыргыз мушкери Мунарбек Сейитбек уулу машыктыруучусу жок барган. Ал беттештерди ийгиликтүү багындырып, финалга чейин жетти. Финалдык беттешке чыгуу алдында кыргыз мушкери жалгыз турган видео социалдык баракчаларга тарады. Тасман жүрүшүндө өзбек мушкеринин жанында анын жеке машыктыруучусу жана ага жардамчысын байкоого болот. Ал эми биздин мушкер Мунарбек Сейитбек уулун жалгыз турган видеосу көпчүлүктүн кызуу талкуусуна түштү. Кыргыз мушкери Мунарбек Сейитбек уулунун жеке машыктыруучусу Бегана Султанбаев Парижге барбай калгандыктан ал милдетти бокс боюнча улуттук курама команданын башкы машыктыруучу Данияр Төлөгөн уулу аткарган. Ал эми секунддан катары өзбекстандык машыктыруучу жарым финалга чейин алып келген. Ал эми негизги беттешти секунддан табылып, Дене тарбия жана спорт департаментинин директору Айбек Абдымомунов болгон. Тирүү легендага айланыңыз. Садыр Жапаров Таныбекованы коло медаль утушу менен куттуктады. Бүгүн 11 августта өлкө башчысы Садыр Жапаров телефон аркылуу сүйлөшүүдө улуттук курама команданын мүчөсү Айсулуу Таныбекованы Париж шаарында өтүп жаткан Олимп оюндарында кыз келиндер күрөшүнөн коло медаль утушу менен куттуктады. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Анда президент спортчуга жетишкен ийгиликтер үчүн чын жүрөктөн ыраазычылык билдирип, анын кыргыз спортун жана өзгөчө кыз келиндер күрөшүн өнүктүрүүгө кошкон салымынын маанисин белгиледи. Сиз азыр кандай сезимдерде жашап жатканыңызды түшүнүп турам. Ошентсе да сизди коло медаль алышыңыз менен куттуктайм. Сизди биз жалпы кыргыз эли кандай болгон күндө дагы куттуктоого милдеттүүбүз. Биз сиз менен сиздин жетишкендиктериңиз менен сыймыктанабыз. Себеби сиз эгемендик жылдарында эркин күрөштү, айрыкча кыздар арасындагы күрөштү жандандыруунун, улантуунун, өнүктүрүүнүн сап башында турдуңуз. Канчалаган кыргыз кыздарынын кумири болдуңуз. Эл аралык деңгээлде далай-далай ийгиликтерди жаратып, тирүү легендага айланыңыз деп белгиледи Садыр Жапаров. Президент Айсулуу Таныбекова сыяктуу спортчулар аркылуу кыргыз спортунун жана жалпы өлкөнүн абруйу артып, жаңы деңгээлге көтөрүлгөнүн баса белгиледи. Ошондой ал Айсулуунун жетишкендиктери келечек муундар үчүн жакшы стимул болот деген ишенимин билдирди. Сүйлөшүүнүн соңунда Садыр Жапаров Айсулуу Таныбекованы татыктуу жеңиш менен куттуктап, спортчуну жакын арада мекенине аман-эсен кайтып келишин кыргыз эли чыдамсыздык менен күтүп жатканын билдирди. Өз кезегинде Айсулуу Таныбекова мамлекет башчысына жана Кыргызстан элине жылуу сөздөрү жана колдоосу үчүн ыраазычылык билдирип, бул ага жаңы жеңиштерге жана жетишкендиктерге дем күч берип жатканын белгиледи.